Кыргызстанда 19 январга карата коронавирус 870 адамдан аныкталды. Акыркы суткада 201 адам илдеттен сакайып чыкты, 2 бейтап каза болду. Аймактар боюнча алганда Бишкек шаарында 627, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 141, Ош облусунда 12, Талас облусунда 12, Нарын облусунда 5, Ысык Көл облусунда 21, Жалал-Абад облусунда 16 жана Баткен облусунда 28 адамдан илдет табылган. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 192.158 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 181.426 киши айыгып чыкса, 2838 бейтап каза болду. Кыргызстанда калктын 47% коронавируска каршы эмдөөдөн өттү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин орун басары Жалалидин Рахматуллаев брифингде билдирди. Ал өз сөзүндө коронавирустук инфекцияга каршы күрөшүүнүн эң натыйжалуу ыкмасы эмдөө экендигин эске салды. Бүгүнкү күндө эмдөө боюнча жалпы 1.270.517 адам вакцинанын биринчи компоненти менен, ал эми 1.062.086 жаран экинчи компоненти менен эмделди. Бул калктын 47% түзөт, деди ал. Министрдин орун басары жалпы республика боюнча 860 ашуун эмдөө пункту бар экендигин айтты. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында Кыргызстандын жаранына ок атылып ооруканага түштү. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги окуя 16 январда болгонун билдирди. Ага ылайык автосервисте иштеген кыргызстандык менен кардардын ортосунда чырчыгып, кардар ок чыгарган Кыргызстандын жараны оң жагынан жаракат алып ооруканага жаткырылган. Шектүү милиция кызматкерлери тарабынан кармалып, ага Орусиянын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголду. Расмий маалыматтарга караганда, Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашуун. Бейрасмий маалыматтарда алардын саны 1 миллиондон көп экени айтылып келет. Казакстанда январ айындагы башаламандык учурунда жабыркап ооруканада жаткан дагы 2 киши каза болду. Өлкөнүн саламаттык сактоо министри Ажар Гинияттын маалыматы боюнча ушуну менен көз жумгандардын саны 227 адамга жетти. Жапырт башаламандык учурунда жараат алган 200 киши ооруканада дарыланууда. Коңшу өлкөдөгү соңку нааразычылык толкуну 2 январга Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасы арзандатууну талап кылган митингден кийин башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолгон. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев 10 январда Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун онлайн сессиясында ондогон адамдын өмүрүн алган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп баалаган. Тополоңдорго чет өлкөлүк жарандар катышканын билдирип, аларды террорчулар деп атаган. Коррупцияга шек саналып кармалган мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбековдун бөгөт чарасы 19 январда Бишкектин 1-май райондук сотунда аныкталат деп күтүлүүдө. Бул тууралуу анын тарапташтары билдирди. Алар 18 январда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдына нааразычылык акцияга чыгып, Кубанычбековду үй камагына бошотуу талабын коюшту. Атайын кызмат Адилет Кубанычбековду коррупцияга айыптап 17 январда кармаган. Мекеменин маалыматына ылайык, бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан жеке компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп, аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн. Биржалык тариздөө мыйзамы одун бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашыруун схемалар колдонулганы да аныкталган. Президент Садыр Жапаров салык кодексине кол койгонун өлкө башчысынын басма сөз кызматы кабарлады. Документти жогорку кеңеш 2021 жылдын 22 декабрында кабыл алган. Президенттин администрациясы салык кодексинин максаты салык системасынын туруктуулугун камсыздоо, салыктык жол жоболорду санариптештирүү, ишкердикти жүргүзүүдө бирдей тарап шарттарды түзүү жана көмүскө экономиканы кыскартуу экенин билдирди. Кодекс менен салык салууга карата 2 негизги ыкма каралган. Пайдага салык, сатуу салыгы, кошумча нарык салыгы сыяктуу негизги салыктар каралган жалпы салык режими. Жалпы салык режиминин жүгүртүүсү 30 миллион сомдон жогорку болгон ири бизнес субъектилери тарабынан колдонулат. Бирдиктүү салыктын негизинде жеңилдетилген салык салуу системасы. Бул режим түшкөн акчанын көлөмү жыл ичинде 30 миллион сомдон ашпаган чакан жана орто ишкердик субъектилерине жайылтылат. Мындан сырткары, кодексте электрондук коммерцияга салык салуу 2% өлчөмдө каралган деп айтылат маалыматта.
Энергетика министрлиги Казакстан менен Өзбекстандын энергетика министрлерин Токтогул суу сактагычындагы абалды көрүп кетиш үчүн Кыргызстанга чакырды. Бул тууралуу энергетика министри Доскулбек Мурзаев 18 январда парламенттин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу комитетинин жыйынында айтты. 2022-2023 жылдан өтүү боюнча январдын 3 декадасына Казакстандын энергетика министрин, суу тармагындагы министрин, Өзбекстандын энергетика министри менен суу тармагындагы жетекчисин чакырдык. Аларды Токтогул ГЭСине алып барып, суунун көлөмүн көрсөтөбүз. Ортобузда таандашуу болбой шериктеш бололу деп сунуш кылып кат жөнөттүк. Электр станциялары ишканасынын сайтында суу сактагычтагы суунун көлөмү 18 январга карата 9 миллиард 559 куб метрди түздү. Кыргызстан Токтогулдагы суунун аздыгынан оор кырдаалдын алдын алуу үчүн Казакстандан, Өзбекстандан алмашуу жол менен электр энергиясын алып жатат. Электр жарыгын Түркмөнстандан да импорттой баштаган.